Валентина Шевченко жылдын мыкты мушкери аталды. Кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко Чемпионат.com сайтынын версиясы боюнча жылдын мыкты мушкери деп табылды. Шевченкога сайттын колдонуучуларынын 60% добуш берген. Кыргызстандык спортчу өткөн жылы дагы аялдар арасында жылдын мыкты мушкери номинациясын жеңип алган. Валентина Шевченко UFC'нин аялдар арасында эң жеңил салмактагы 6 жолку чемпиону. Булак поликлиника чекиткейи. Шайлообек Атазов кайрадан жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов 4 январда Борбордук шайлоо комиссиясына Бишкек шаарынын Свердлов шайлоо округунан кайра шайлоого катышуу үчүн арыз тапшырды. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 1 май жана Свердлов шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлердин саны 14кө жетти. Эскерте кетсек, Шайлообек Атазов 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Төлөйкан шайлоо округунан депутаттыкка коюп, Нурбек Алимбековго жеңилип калды. Булак медиа центр чекиткейи. Рыскелди Момбеков кайрадан шайлоого катышат. 4 январь саат 17:00 карата Борбордук шайлоо комиссиясына Бишкек шаарынын Свердлов жана 1 май округтары боюнча кайра шайлоого катышуу үчүн арызын тапшыргандардын саны 15ке жетти. Талапкер болууга арыз бергендердин катарына жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков да кошулду. Ал номер 27 1 май райондук округунан катышат. Булак медиа центр чекиткейи. Камчыбек Ташиев пневмонияга чалдыгып жандандыруу бөлүмүнө түштү. 4 январь күнү эртең менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев пневмония менен ооруканага түштү. Бул тууралуу Акипресс агенттиги өздүк булактарына таянып билдирди. Маалыматка ылайык Ташиев республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Камчыбек Ташиевден коронавирусту аныктоо үчүн тест алынды. Анын жыйынтыгы эртең менен даяр болот. Азыркы учурда УКМКнын төрагасынын абалы канааттандырарлык деп белгиленүүдө. Булак медиа центр чекиткейи. Как кыргыз катары кошуна мамлекет Казакстандын абалын сурап койгула расмий. Бул жакшы эле көрүнүш. Как тууган катары, как 3 төңкөрүлүш көргөн өлкө катары. Ушинтип башталат. Элге ошол убакта кандай жооп бериш керек, кандай реакция кылуу керек жана башка ушул сыяктуу окуялардан айтып деп кеңеш берип. Кандай учур болбосун силердин жаныңыздардабыз, саясий туруктуулукту көзөмөлгө аласыздар деген үмүттөбүз. Дегенсип не болсо да кошуна мамлекет. Былтыры төңкөрүштө расмий айтпаса да колдоо көрсөтүп турушкан. Үчүнчү күчтөр Кыргыз аркылуу Орто Азияда бир балекетти баштабасын деп. Ички ишиңерге аралаша албайбыз. Саясий көз караш менен же дипломатиялык жактан караганда. Бирок бир элбиз, бир тууганбыз дегенсип бир ооз сурап койгон жакшы нерсе биз үчүн деле, алар үчүн деле. Кыргыздар деп атыбыз аталып жатыптыр. Кыргыздар деп жардам сураштыбы же үстүбүздөн күлдүбү Кудай өзү билет. Бирок атыбыз аталып жатат, улутубуз аталып жатат. Көңүл айтыппы же ал абал сураппы же дагы башкачабы? Если что, поддержкадабыз, кошунабыз, бир элбиз, бир тууганбыз дегенсип бир геосаясий кадам таштап көргүлөчү гана. Албетте публично эмес, аста-секин телеграмма аркылуу тышкы иштер министри же президент өзү. Ичара казактар эле эмес, ар кандай күчтөр аралашып кетишиптир уже. Кайрылбасаңар интернет аркылуу мен кайрылайын. Илимбек Исраилов. Калктын муң, муктаждыгын жеткирүүгө акым бар. Кайрат Нуртаз митингчилерди колдогон пикирин айтты. Казакстандагы газдын кымбатташына каршы митинг 1 январдан бери уланууда. Нааразычылык акциясына чыккандардын катары көбөйүп, ар кайсы облус, шаарлардын тургундары чогулууда. Митингчилерди колдогон пикирин Казакстандын белгилүү ырчысы Кайрат Нуртаз жазып чыкты. Ал абал тез арада оң жагына чечилерин үмүт кылаарын белгиледи. Калк Алланын бир аты. Казак эли өтө сабырдуу, көтөрүмдүү. Көтөрүлүшкө себепсиз чыга бере турган калк эмес. Дал азыркы жагдайда мен батыштагы агайыңдарды колдойм, себеби эл арасында жүрөм. Алар Кайрат Нуртаз болуп калыптанышыма себепкер болушкан. Ошондуктан калктын муң, муктаждыгын жеткирүүгө акым бар. Элдин турмуштук жагдайы төмөндөп кетти. Эч өзгөрбөгөн айлык акыга карабай, азык-түлүктөн баштап баары кымбаттады. Элибиз болгону убайым, кайгысыз жашоону каалайт. Өкмөт башчылардын эл Алланын аманаты экенин унутпоосун суранам.
Президент Касым-Жомарт Токаев тез арада оң чечим чыгарат деп үмүт кылам. Элибиз тынч, журтубуз аман болсун деп жазат ырчы. Булак супер чекитке ийже. Токаев чукул кайрылуу жасады. Бийлик кулабайт, бизге конфликт керек эмес. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Казакстандагы саясий абалга байланыштуу кайрылуу жасады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Токаев митингге чыккан жарандарды чагымчылдыкка алдырбоого чакырды. Урматтуу мекендештер, мен сиздерди ички жана тышкы саясий күчтөрдүн чагымчыл аракеттерине алдырбоого чакырам. Бийлик кулабайт, бизге конфликт керек эмес. Биз сүйлөшүү жолу менен маселени чечсек болот. Жаштарга кайрылаарым, өзүңөрдүн келечегиңерге балта чаппагыла, айрым күчтөрдүн курмандыгына айланып калбагыла. Эртең силердин талаптарыңар боюнча жыйын өтөт, деди Токаев. Булак медиа центр чекитке ийже. Казакстанда президенттик администрациянын имаратын күч кызматкерлери курчоого алышты. Казакстандагы митинг күч алып аскер кызматкерлери Алматы шаарындагы президенттик администрациянын имаратын жана Алматы шаардык мэриясын курчап коргоого алышты. Казак басылмаларында айтылгандай, Алматыдагы республикалык аянтка президенттик администрацияга күч органдарынын жоон тобу келишти. Алар демонстранттардын имаратты басып алуу аракетине жол бербөө максатында көздөн жаш агызуучу атайын жардырбоочу заттарды колдонушууда. Учурда митингчилер менен тартип сакчылардын ортосунда кагылышуу орун алууда. Абал курчуганына байланыштуу Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев кайрадан кайрылуу жасап, митингге чыккандарды чагымчылдардын чакырыгына алдырбоого чакырды. Булак супер чекитке ийже. Алматыда митингге чыккандар менен полиция кызматкерлери кагылыша кетишти. Казакстандын Алматы шаарында өтүп жаткан нааразычылык акциясынын миңдеген катышуучулары жана полиция кызматкерлери кагылышып, көздөн жаш чыгаруучу газ колдонулганы кабарланды. Социалдык тармактарда тараган видеолорду күч органдары болжол менен кулак тундуруучу граната колдонуп жатканын да байкоого болот. Ал эми митингчилер жардыруу болгон аймактан качып кетүүгө аракеттенишүүдө. Маалыматка ылайык кагылышуу калаадагы Ала Тоо театрынын жанында орун алган. Ошондой эле Алматынын көчөлөрүнүн биринде полициянын унаасы өрттөнүп жаткан видео тарады. Кызматтык унаада болжол менен спецназчылар ташылган. Мындан сырткары демонстранттар унаа токтотуучу жайда турган бир нече полициянын унааларын өрттөп жиберишкен. Күч органдары Алматыдагы Демократиялык партия уюштурган Ойгон Казакстан акциясынын жүздөгөн катышуучусун кармаганы кабарланды. Кармалгандардын арасында Азаттыктын казак кызматынын 2 кызматкери жана бюросунун убактылуу жетекчиси Касым Аманжол да бар болушкан. Аманжол бир нече сааттан кийин бошотулган. 5 сааттан кийин журналисттердин бири Дархан Өмүрбек кое берилген. Мындан сырткары Алматыдагы эгемендик аянтына жакын аймакка чогулган миңдеген демонстранттарга полиция көздөн жаш чыгаруучу газга окшогон зат колдонгон. Казакстандын ички иштер министрлиги расмий түрдө кайсы шаарларда канча адам кармалганы тууралуу расмий маалымат бере элек. Учурда нааразычылык акциялар жүрүп жаткан шаарларда интернет өчүп, байланыш жок болгону айтылууда. Ошондой эле Орда чекитке KZ жана Кастак басылмаларынын сайттарынын ишмердүүлүгү үзгүлтүүгө учурады. Бирок соц тармактарда видеолор байма-бай жарыяланып жатат. Нааразычылык акцияга эмне себеп болду? Казак бийлиги 2022 жылдын 1 январынан тарта унаалар үчүн суютулган газдын 1 литрин 120 теңге, болжол менен 23 сомго чейин көтөргөн. Буга чейин газдын баасы 55-60 теңге, 10-13 сом болгон. 2-3 январь күндөрү Казакстандын Жаңы Өзөн жана Ак Тау шаарларында газдын кымбатташына каршы нааразычылык акциялары башталган. Митингге миңдеген киши чогулган. Алар газдын баасын төмөндөтүүнү жана акимдерди шайлоо жолу менен кызматка орнотууну талап кылышкан. Ал эми 4 январда нааразычылык акция Нур Султан, Алма-Ата, Шымкент, Караганды, Атырау, Актөбө жана башка шаарларында өттү. Нааразы тарап газдын баасын төмөндөтүүдөн сырткары өкмөттүн отставкасын да талап кылууда. Ошондой эле Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевди кол тийбестиктен ажыратуу талабы да айтылды. Ал арада Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев элге 2 рет кайрылуу жолдоп, калкты сабырдуулукка чакырды. Казак басылмаларында жарыяланган президенттин видео кайрылуусунда бийлик кулатылбайт деп ишендирилген. Булак клуб Чекит Азия.